Министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов өлкөнүн экономика тармактарын жана калкын 2021-2022 жылкы күз-кыш мезгилине даярдоо маселеси боюнча республикалык штабтын кеңешмесин видеоконференция режиминде өткөрдү. Кеңешменин жүрүшүндө алдыда турган күз-кыш жылытуу мезгилине даярдык, социалдык объектилердин жана жалпы эле энергетика тармагынын даярдыгы талкууланды. Ошол эле учурда калкты көмүр менен камсыздоо маселесине өзгөчө көңүл бурулду. Улукбек Марипов жылытуу мезгилине даярдык көрүү иштерин күчөтүүнү тапшырды. Ошол эле учурда Бишкек жана Ош шаарларындагы жылуулук электр борборундагы жылуулук менен камсыздоо ишканаларынын от казандарындагы оңдоо жана отун ресурстарын өз убагында жана сапаттуу камдоо иштери өзгөчө көзөмөлдө болушу шарт. Мындан тышкары республиканы электр энергиясы менен толук көлөмдө камсыздоо, электр от казандарын альтернативдүү энергия булактарына өткөрүүнү контролдоо милдети турат. Алдын ала керектүү иштерди жүргүзүү менен социалдык объектилерге, анын ичинде мектептерге, бала бакчаларга, ооруканаларга өзгөчө көңүл буруу керек. Бардык жумуштар өз убагында бүткөрүлүп, мүмкүн болгон кемчиликтер тез арада четтетилиши тийиш, деди Улукбек Марипов. Кеңешменин жүрүшүндө министрлер кабинетинин төрагасы белгилегендей, Кыргыз Республикасынын президенти тарабынан жарандардын пикирин эске алуу менен калкка электр энергиясынын тарифтерин мурдагы деңгээлде калтыруу чечими кабыл алынган. Алдыдагы жылытуу мезгилинде электр энергиясын жетиштүү көлөмдө иштеп чыгууну камсыз кылуунун негизги маселеси, мына баарыбыз угуп көрүп билип турабыз, Токтогул КЭСиндеги 4-чү гидроагрегатты өз убагында ишке киргизүүбүз зарыл. Бул декабрга чейин Доскул Жумалович бүтүш керек, бул эң чоң маселе. Андан сырткары биз толук көмүр менен камсыздаш керек. Биринчи ушу мекеме ишканаларды жана желди дагы көмүр менен камсыздоо маселеси. Мына азыр кышка дагы 3-4 ай бар, убакыт бар, ошон үчүн эртерээк өткөрүп атабыз. Ушуну камсыздашыңыздарды мен суранамын.